Саламатсыздар урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары. 8 апрелге алынган өлкөбүздөгү акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Биздин каналыбызга катталып, ой-пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Сүйүнчү Кыргызстандын финалга чыккан 3 балбаны тең Азия чемпиону болду. Кыргызстандын грек-рим күрөшү боюнча финалга чыккан 3 балбан тең Азия чемпиону болду. Биринчи болуп килемге 63 кг салмак категориясындагы Автандил Талайбек уулу чыкты. Ал ирандык атаандашы Жарканени 7-2 эсебинде жеңип алды. Андан кийин 77 кг салмакта Акчол Махмудов да алтын тагынды. Муну менен кыргызстандык балбан 4-чү рет Азия чемпиону аталды. Акыркы болуп 87 кг салмакта Асан Жанышев чыкты. Ирандык Галамреза Фарохисенджани менен беттешкен кыргызстандык балбан аны 11-4 эсебинде утуп алды. Эскерте кетсек, Азия чемпионаты ушул тапта Бишкекте өтүп жатат. Ассаламу алейкум, Москва шаарындагы бир туугандар. Барсмед клиникасынын жогорку сапатта көрсөтүлгөн кызматтары менен тааныштырып өтөбүз. Урология кызматы, инфекциялык жугуштуу ооруларды дарылоо, сүннөткө отургузуу, операция кылуу, гинекология, УЗИнин бардык түрлөрү, кош бойлуу эне жана балага кам көрүү, инфекциялык жугуштуу ооруларды кароо жана башка, стоматология, челюстно-лицевая хирургия, бет жак хирургиясы, тиш алуу жана салуу, брекеттин бардык түрлөрү, имплант коюу, тишиңизге керектүү бардык көйгөйлөрдү кароо. Андан сырткары төмөнкү адистердин кызматтары көрсөтүлөт. Гастроэнтеролог, кардиолог, хирург, дерматовенеролог, оториноларинголог, лор, травматолог, невролог, УЗИ, ЭКГ, анализдин түрлөрү, процедурный кабинет. Биздин дарек метро бульвар Рокоссовского, выход 2, улица Ивантеевская, 21. Барсмед клиникасы. Эрмат Жумаев Манасордо комплексине барды. Талас облусу 2026 жыл Кыргыз Республикасынын президентинин Талас облусундагы ыйгармыктуу өкүлү Эрмат Жумаев Манасордо улуттук комплексиндеги реконструкция жана курулуш иштеринин жүрүшү менен таанышып көзөмөл жүргүздү. Облус башчысы курулуш иштеринин сапатына өзгөчө көңүл бурууну жана иштерди ылдамдатууну тапшырды. Маалыматка ылайык, Манасордо комплексинин жалпы аянты 223 гектарды түзөт. Жаңы долбоор негизинде музейдин аянтын 450 чарчы метрден 1,5 чарчы метрге чейин кеңейтилет. Комплекс кыргыз элинин улуттук өзгөчөлүктөрүн заманбап жана улуттук стилде чагылдырган маданий борборго айланат. Долбоор ишке ашса, комплекс күнүнө 10 миңге чейин конок кабыл ала алган Борбордук Азиядагы уникалдуу маданий жай болот. Анда административдик борбор, 300 орундуу конгресс-холл, улуттук стилдеги коттедждер, жайкы жана кышкы ашканалар, салтанаттуу иш-чаралар өткөрүлүүчү жайлар курулат. Ошондой эле 3,5 миң орундуу маданий борбор, соода жана эс алуу галереясы да каралган. Белгилей кетсек, аталган комплекс акыркы 30 жыл ичинде биринчи жолу ири реконструкциядан өтүп жатат. Долбоор аяктагандан кийин 200дөн ашуун жаңы жумуш орундары түзүлүп, туризмди өнүктүрүүгө олуттуу салым кошот. Депутат УКМК кызматкерлери жардам сурап барган ишкердин мүлкүн алып койгон. Мархум Кырым Төөлгамчы Көлбаевдин уюшкан кылмыштуу тобуна пансионатын алдырып жиберген ишкер УКМКга жардам сурап барып мүлкүн ал жактын кызматкерине тарттырып жиберген. Бул тууралуу парламенттин жыйынында депутат Элвира Сурабалдиева билдирди. Ушул тапта Жогорку Кеңештин депутаттары өлкөдөгү мыйзамдуулуктун абалы жөнүндө жана аны чыңдоо боюнча прокуратура органдары тарабынан аткарылган иштер тууралуу башкы прокурор Максат Асаналиевдин отчетун угушууда. Сурабалдиева башкы прокурорго аталган маселени текшерүүнү тапшырып, ушул өңдүү арыздардын каралган-каралбаганына кызыккан. УКМКдын жетекчилиги убагында Көлбаевден жабыркагандар бизге кайрылгыла деп жарыя кылган экен. Ошондо көлдөгү бир пансионатын уюшкан кылмыштуу топко тарттырып жиберген ишкер атайын кызматка кайрылган. Жыйынтыгында тескерисинче 2-чи рет тартып алышкан. Мүлк мамлекетке дагы өткөн эмес, деди эл өкүлү. Башкы прокурор бул факт боюнча маалыматты жок экенин айтып, тактоону убадалады. Анын айтымында соңку маалда мындай мүнөздөгү арыздар көп түшүүдө. Бала сатуу иши боюнча сот өкүмү чыкты. Бала сатуу боюнча козголгон кылмыш ишин алкагында кылмыштуу топ сот жобуна тартылды. Бул тууралуу УКМК билдирди. Маалыматта белгиленгендей, 2024 жылдын сентябрь айында жашы жетелектерди Кыргызстандын чегинен тышка мыйзамсыз алып чыгуу үчүн туруктуу каналды уюштуруу, балдарды сатуу боюнча козголгон кылмыш ишин алкагында Казакстандын
жараны жана анын кылмыштуу шериги кыргыз жараны кармалып УКМКнын тергөө абагына киргизилген. Тергөөдө казак жараны Израилдин жана АБ менен өзүнчө акчалай жана башка мүлктүк компенсация алуу үчүн СС аттуу кыргызстандыктан 3 жашы жетелек баланы сатып алган. Андан кийин ал балдарды жалаңачтап сүрөткө тартып, социалдык мессенджер аркылуу үчүнчү жактарга жөнөткөн. Мындан тышкары аталган кылмыштуу топ ДК аттуу кыргыз жаранын жашы жетелек 2 баласына карата толук камкордукка алуу, уруксат алуу, аларга да ушундай эле аракеттер жасалган. Кылмыш ишин кароо үчүн Бишкек шаарынын 1-май райондук сотуна жөнөтүлгөн. Ага ылайык 12 мартта сот айыпталуучуларды күнөөлүү деп таап, мүлкүн конфискациялаган. Казакстандын жараны 12 жылга жана кыргыз жараны 11 жылга эркинен ажыратылышты. Касымалиев Айыл чарба министрлигине 63 техника тапшырды. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигине 63 даана атайын техниканын ачкычтарын тапшырды. Өкмөттөн билдиришкенде 40 техника мамлекеттик бюджеттин эсебинен 128 миллион сомго сатып алынды. Калган 23 техниканы эл аралык уюмдар каржылаган. Техника министрликтин райондук суу чарба башкармалыктарына берилет. Касымалиев өлкө жетекчилиги ирригация тармагына өзгөчө көңүл буруп жатканын белгилеген. 2021-2025 жылдары республикалык бюджеттен суу ресурстары кызматына 21,4 миллиард сом бөлүнгөн. Бул каражат ирригациялык объектилерди тейлөөгө, каналдарды оңдоого жана суу ресурстарын натыйжалуу пайдаланууга жумшалган. Ошондой эле акыркы 5 жылда 270 даана жаңы техника алынды, деди өкмөт башчы. 2026 жылга чейин 5270 гектар аянтка тамчылатып жана жамгырлатып сугаруу системаларын орнотуу пландаштырылууда. Президенттин тапшырмасына ылайык 2030 жылга чейин мындай системаларды 200 000 гектар жерге киргизүү милдети коюлган. Лейлекте кузовтан учуп кетип жабыркаган жоокерге бүгүн операция жасалат. Лейлекте автоунаанын кузовунан учуп кетип жабыркаган чегарачыга бүгүн операция жасалат. Бул тууралуу президенттин Баткен облусундагы өкүлчүлүгү билдирген. Облус жетекчиси Мамыржан Рахимов бүгүн жоокерден кабар алып, ата-энеси менен жолуккан. Учурда Бейтап Лейлек райондук ооруканасынын жандандыруу бөлүмүндө дарыланууда, абалы оор. Эске салсак, 4 апрелде Ак суу чегара заставасынан 2 чегара бөлүмчөсүнүн аткычы катардагы жоокер Данияр Нурбеков УАЗ пикап үлгүсүндөгү кызматтык унаада баратып, кузовунан кулап кеткен. Эс үчүн жоготкон чегарачы ооруканага оор абалда түшкөн. Жоокердин жакындары президентке кайрылып, дарыгердин жетишсиз болуп жатканын айтып чыгышкан. Андан соң Садыр Жапаров аскер кызматкерине медициналык жардам көрсөтүү маселесин өз көзөмөлүнө алган. Нурбеков аскерге 2025 жылдын сентябрында чакыртылганы айтылды. Жогорку Кеңештин депутаты Адылбек Эгембердиев мандатын тапшырды. Жогорку Кеңештин депутаты Абдылдабек Эгембердиев өз каалоосу менен депутаттык мандатынан баш тартты. Анын арызын Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү бүгүн карап, бир добуштан колдоп беришкен. 34 жаштагы Эгембердиев номер 19-Сокулук округунан шайланган. Ал 5316 шайлоочунун добушу менен аталган округда экинчи болуп келген. Эми анын орду 4767 добуш менен 3-чү катарда турган Рамис Жунусалиевке берилиши мүмкүн. Диализ аппаратта жатат экен, ушинтип бөйрөгүнөн пересадка болуш керек экен. Жана ошондой эле көзү көрбөйт экен эженин. Туугандар колуңуздардан келишинче жардам берип, айыгып кетишине себепчи болуп калыңыздар. Бул жакта Жумагүл эже 30 жашта, ушул 5 жылдан бери ушул оору менен жабыркайт. Жакта апасы сахарный диабет бар экен, бөйрөгү иштен чыгып ушу диализде, анан көзү дагы көрбөйт. 3 оору менен Алла таала ушундай бир сыноо беришиптир. Биз дагы да кабар алып турабыз. Бул жакта ушинтип эжеке ушул өзүн биле албай жатат. Успокаивающий берип койду азыр, Успокаивающий кол менен жатат да, аппараттан кыйналып атат. Апасы дагы бул жакта ушул кыз үчүн чуркап, көп жылдан бери ушу кыздын аркасында больница менен кыдырып ушул жакта жүргөн учуру. Операцияга $22,000 сурап атышыптыр. Врачтар чет өлкөдө болот экен, Турцияда же болбосо Индияда, эки өлкөнүн бирөөсүндө болот. Колуңуздардан келишинче ушул каражат сиздер үчүн, эми көпчүлүк үчүн аз эле каражат, 200 сомдон 100 сомдон салып отуруп, биз эле ушул каражат чогулуп кетет деген үмүттөбүз. Аймактарда нөшөрлүү жаан жаап, сел жүрүшү мүмкүн. Өзгөчө Кырдаал министрлигинин эскертүүсү. Кыргызстандын айрым аймактарында 8-10 апрелде нөшөрлүү жаан жаап, сел жүрүшү мүмкүн. Бул тууралуу Өзгөчө Кырдаал министрлиги кабарлады.
Дарыяларда суунун деңгээли дагы көтөрүлүп, төмөнкү унаа жолдорунда кар көчкүчү коркунучу бар. Биринчи Бишкек Ош унаа жолу, экинчи 121-138 чакырымдар Төө ашуу, үчүнчү 198-255 чакырымдар Чычкан Капчыгайы Алабел ашуусу, төртүнчү Балыкчы Казарман Жалал Абад унаа жолу, бешинчи 326-349 чакырымдар Көк Арт ашуусу, алтынчы Каракол Эңилжек унаа жолу, жетинчи 45-90 чакырымдар Чоң ашуу. Жол кыймылы коопсуздугун камсыз кылуу максатында айдоочуларга унаалардын ортосунда кеминде 500 метр аралыкты сактоо сунушталат. Өзгөчө Кырдаал министрлиги элди сак болууга, мүмкүн болсо алыскы сапарларды кийинкиге жылдырууга чакырды. Туманбаев Бишкек аренада соода борбору эмнеге курулуп жатканын түшүндүрдү. Бишкек арена стадионунун ичинде соода борбору мамлекет башчынын тапшырмасы менен курулуп жатат. Бул тууралуу президенттин иш башкармалыгынын жетекчиси Каныбек Туманбаев билдирген. Анын айтымында борбор Азиядагы эң ири стадиондордун бири болуп саналган бул объектинин курулушу дээрлик 90% аяктап калды. Мындай масштабтагы спорттук комплексти тейлөө ченебеген чыгымдарды талап кылат. Мындан улам өлкө башчынын тапшырмасы негизинде стадиондун аймагында Бишкек арена мол заманбап соода борбору курулуп жатат. Ал стадиондун инфраструктурасын өнүктүрүүгө гана эмес, келечекте үзгүлтүксүз иштешин да камсыздайт. Соода борборунан түшкөн каражат Бишкек аренаны тейлөөгө жана анын инфраструктурасын жакшыртууга багытталат. Бул өз кезегинде мамлекеттик бюджетке жүк болбой, стадиондун өз алдынча туруктуу иштөөсүнө шарт түзөт, деп жазды Туманбаев. Ошондой эле соода борборунда жетиштүү сандагы унаа токтотуучу жай каралып, ал долбоордун негизги артыкчылыктарынын бири болоорун кошумчалады. Жогорку Кеңештин төрагасы айдоочулук күбөлүк маселесин мындан ары көтөрбөөнү айтты. Унаа мамлекеттик мекемеси, тиешелүү органдар жана анын ичинде Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги тарабынан жаңы айдоочулук күбөлүктүн үлгүлөрү башка мамлекеттерге өз убагында жеткирилген. Бул тууралуу парламенттин жыйынында Жогорку Кеңештин төрагасы Марлен Маматалиев билдирди. Анын айтымында бул маселе боюнча бир да мамлекеттен бизге кандайдыр бир эскертүү келген эмес. Кыргызстандын жаңы айдоочулук күбөлүктөрү толук түрдө Вена конвенциясынын талаптарына жооп берери айтылды. Менимче эч кандай маселе жаралбашы керек. Бул маселени мындан ары жаап койсок болот деп айта алабыз, деп белгиледи Марлен Маматалиев.